Салам достор, сіздер менен Мирлан Батырханов, Түркия Анталиядан Starlight 5 жылдыз отелінен чоң салам. Бүгін біз сіздерге өте қызықты сұраулардың бірін жауап беріп кетелік. Көптеген адамдар біздің тармаққа иштегенде, бизнеске келіп иштегенде шул суроону беришет жана шул суроону өздөрүнө жооп издеген аракет кылышат. Эмне себептен мен тармактык маркетинг боюнча адамдарга маалымат берсем жана тармактык маркетинг экенин айтсам, же болбосо тармактык маркетинг компаниясынын атын айтсам, адамдар кача баштайт, пайпастай баштайт, жаман көрүшөт. Эмнеге тармактык маркетингди коомдо мынчалык тескери, терс көз карашта болуп калган деген суроого жооп берип кетелик. Суроого жооп бериштен мурун мен алгач башка тармактарды сиздерге салыштырып кетейин. Биринчи эле суроом, сиздерге суроо менен жооп берип кетейин. Алгачкы суроом, эмне үчүн коомдо күч органдарына, же болбосо милиция, ГАИге элдин ою терс жана коомдо ою жаман. Мент деген ар кандай жаман аттарды коюп кетишет, ар кандай мусор деген сыяктуу ар кандай аттарды коюп кетишет. Эмне себептен? Мен албетте бул ойго кошулбайм, ой пикирге, бирок эмне үчүн коомдо ошондой ой бар? Ойлонуп көрүңүз жана жооп берип көрүңүз бул суроого. Албетте туура айтасыз, кээ бир адамдар арасында чындап эле өз мүмкүнчүлүктөрүн же болбосо өзүнүн полномочияларын орусча айтканда, ошол полномочиялардан чыгып кетишет. Башкача айтканда, туура эмес жолдо иштешет. Ошол себептен элде чындап эле нааразычылык болууга өзүнүн себептери бар. Алардын арасында туура эмес, начар жол менен, жаман жол менен иштеп акча тапкандар да бар, арам жол менен. Ошондой эле алардын арасында чындап элге кызмат кылып, өзүнүн ишин жакшы жасап, элдин ыраазычылыгын туудуруп, ошонун негизинде кошумча акча тапкандар бар. Мындайча айтканда, жакшы инсандар да бар арасында, начар инсандар да бар. Бардык тармакты карасак, арасында начар инсандар бар. Жана ошондой эле бир кумалак, бир карын майды ачтат, чиритет деген сыяктуу, ошол начар адамдар ошол тармактагы адамдардын баарын терс көрсөтүп коет. Эми сизге суроо, бирок ошол күч органдарында иштегендер, эгерде коомдо жок болсо, ГАИ болобу, жол кырсын, жол коопсуздугун көзөмөлгө алган адамдар жок болобу, ким ушул деги күч органдарда жок болсо эмне болмок? Ушул суроого жооп берип көрүңүз. Албетте биринчи ирет коомдун арасында көптөгөн бытырандалык пайда болмок, жана мисалы үчүн ошол жол эрежесинин коопсуздугун караган адамдар болбосо инсандар, анда албетте көптөгөн адамдар мас болуп, айдап, бейгүнөө адамдардын көбүн сүзүп өлтүрүп коймок. Ошондой эле көптөгөн адамдар бири-бири менен сүйүшүп, кагышып, тирелишип, көптөгөн адамдар жөндөн жөн өлүп кетмек. Адашуулардын жардамы менен иши кылса коомдо көптөгөн бытырандалык болмок. Жана ошондой эле кылмыштуулук өсүп, көптөгөн адамдар бейгүнөө өлүп кетиши мүмкүн, көптөгөн адамдарды заложник кылып алып, акча талап кылып, ошентип коомдо нормалдуу жашоо болбой калат дагы. 90-жылдары көргөн болушуңуз керек болсо керек, рекет жана башка кылмыштуулук өсүп кетет. Бирок ошол күч органдары акырындык менен иштеп отуруп, ошол нерсени жеңишти. Мына көрдүңүздөр, бизде коомдо кандай бир тартип бар, жана кандайдыр бир жөн, таза, тынч жашоо бар. Алар жок болсо тынч жашоо болмок эмес, жана коом өнүкмөк эмес, эч кандай бизнес кылуудагы мүмкүнчүлүк болмок эмес. Бизнесмендерди кылмышкерлер тынбай көптөгөнүн өлтүрүп салмак. 90-жылдары ошол нерсени көрүп аттык. Эми кийинки суроо, эмне үчүн мугалимдерге, медиктерге коомдо элдин ою ар кандай? Арасында жаман ойдогулар да бар. Медиктерге акча гана керек, больницага түшүкөрбө жана башка. Ошондой эле мугалимдерге дагы тескери ой бар. Эмне себептен? Чынында карасак, мугалимдер жана медиктер булар баатыр, кичинекей болгон айлыкка иштеп, үй-бүлөсүн багууга милдеттүү абалда болуп калышты. Алар жакшы жашоодон кээ бир учурларда акча табууга умтулуп атышкан жок. Алар албетте ушул айлык жетпей кыйналган болуп. Бирок арасында чындап эле 5 колун оозуна салып алгандар бар арасында акчаны карап, байлыкты гана карап калгандар да бар. Экөөнүн ортосунда баланс таап, мүмкүн болушунча элди ыраазы кылып, алардын өзүнүн өз ыктыяры менен мындайча караганда сыйлык акы бере турган деңгээлге чейин жакшы карап, ошонун жардамы менен жакшы жашоого умтулгандар да бар. Муну мен туура же туура эмес эмесмин, бизде деп айтмак эмесмин, ушундай система болуп калган. Бизде айлыктар төмөн болгондуктан алар өзүнүн эптеп үлөсүн багуу аракетин жасоодо. Бирок алар жок болсо эмне болот? Медиктер жок болсо, көптөгөн адамдар коомдо кичинекей майда оорулардын айынан дагы жөн өлүп калмак. Мисалы үчүн жөнөкөй аппендицит сыяктуу оорудан 19-кылымда кыргыздардын көбү өлүп калган. Көптөгөн эң жөнөкөй оорулардын жардамы менен, анткени бизде медицина өнүккөн эмес. Бирок азыркы күндө медицина өнүгүп, көптөгөн адамдар жашоосу узак болуп, аппендицит сыяктуу жөнөкөй оорулардын айынан өлбөстөн өмүрү кыйла өзгөрдү, жана көптөгөн адамдар 60, 70, 80ге чейин жашап атышат. Ошолор медицина бар болгондуктан. Жана аялдар дагы төрөп көпчүлүгү өлүп калбастан андан ары улантып кетишет жашоосу.
Ошол эле сыяктуу коомдо мугалимдер болбосо эмне болот? Албетте сабатсыздык күчөп, көптөгөн адамдар өз турмушун жакшы жакка өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Бир кесиптин ээси болбосо, негизинен өтө начар төлөөчү буш сыяктуу ишкана жасап калмак эле көпчүлүгүбүз. Бирок ушул мугалимдер бар экен, бизде билимибиз бар, ошого видеолор тартып атабыз, көптөгөн фирмаларда иштешип атабыз, көптөгөн бизнестерди ачып атабыз. Көрдүңүз, Эгерде бул тизмени узатсак, эгерде бул тизмени узатмакчы болсок, бул тизме аябай узак болот. Бул тизмеде чиновниктерди ошол тизмеге киргизсек болот, коомдо ой пикир ар кандай. Бизнесмендерди алсак, бизнесмендерди урдады, тигиндей кылып элди алдап байыды жана башка деген терс көрүнүштө көптөгөн сөздөрдү угуп чыгабыз. Бирок чынында бизнесмендердин да коомдо өтө көп таасири бар. Негизинен ишкерлер жана бизнесмендер коомду кыймылдатат. Экономикалык жактан алар жок болсо, коомдо экономикалык жактан бүт иш токтоп калмак эле. Мына 90-жылдары кандай кризис болсо, дал ошондой кризис отурмак эле. Ошол кризистен алып чыккан бул мамлекет менен биргеликте албетте бул ишкердүүлүк болду. Ишкерлер көптөгөн бизнестерди ачып, көптөгөн адамдар жумуш менен камсыз болду. Ошол себептен бизнесмендер, ишкерлер дагы бул керек коомго. Негизинен карап көргөндө, чынында мындай терең ойлоп карап көрсөк, бул тармактардын баары тең керек. Бирок ал тармактардын арасында албетте аферисттер да бар, туура менен иштегендер бизнесмендердин арасында, албетте туура таза жол менен иштегендер да бар. Бирок бизде коом, эл, жөнөкөй карапайым эл, алардын баарын бири-бирине жабыштырып коет дагы. Бизде мээде эффект обобщения деген бар. Обобщение деген упрощение. Биз мээбизди жөнөкөйлөтүп, жөнөкөй кылыш үчүн упрощение деген адаты бар. Бүт нерсени бири-бирине жабыштырып кошуп коебуз да. Стереотип менен ойлонобуз. Баарыбыз тең, адамдардын баары ушундай түзүлгөн. Биз жакшы, биз билбеген тармактан алыс болгон тармакты биз жөнөкөйлөтүш үчүн обобщать этип коебуз дагы. Бизнесмендердин баары тең уруу, мисалы үчүн, медиктердин баары тең акчаны карайт деген сыяктуу ойго келип калат. Коомдо ушундай, элде ушундай бир мээсинде ушундай бир программа бар да. Ошол программанын айынан 5 адамды ушундай экенин көрсө, калганын баары тең ушундай экен деген тыянак чыгарып коюп, ошонун негизинде коомдо бир терс көрүнүш болот. Чиновниктерге, депутаттарга да ушундай. Депутаттардын арасында да чындап элдин камын ойлоп, элге жушуп калгандар бар. Бирок акчаны гана ойлоп, элди тескерисинче жалдап, элдин акчасын жейин, урдайын дегендер да бар. Экөөсү тең бар, Бирок ошол жамандардын айынан депутаттардын баары тең жаманатты болуп. Тармактык маркетингде дагы ушул сыяктуу дал ушул көрүнүш. Ушул сыяктуу тармактык маркетингдин бир подделкасы бар. Жалган тармактык маркетинг бар. Псевдо тармактык маркетинг. Анын аты каржы пирамидасы, финансы пирамидасы. Финансылык пирамида же болбосо каржы пирамидасын менен көпчүлүк адамдар тармактык маркетингде көп айырмасын билишпейт дагы. Алар үчүн тармактык маркетинг деле каржы пирамидасы. Аферисттердин уюму. Каржы пирамидасы дүйнөдө негизинен көптөгөн өнүккөн мамлекеттерде бул мошенник уюм болуп эсептелинет жана ал мыйзамсыз деп эсептелинет. Ошол каржы пирамидаларын ачкан адамдарды түрмөгө отургузуп камайт. Ал эми тармактык маркетингди ачкан кишилер жана ал тармакта иштеген адамдарды эч убакта соттогон эмес, и соттобойт. 71-жылдан баштап 75-жылга чейин МВ компаниясынын үстүнөн сот иши болгон. Ал убакта коомдо тармактык маркетинг боюнча билим аз болгон, юридикалык жактан, мыйзам тарабынан билим аз болгон. Ошол 4 жыл ичи юридикалык жактан талкууланып отуруп, торговый палата менен сот иштери жүрүп отуруп, акыры тармактык маркетинг бул мыйзамдуу экен деген чечимге келишкен. Анткени дегенде кадимки эле дүкөндүн бир түрү экен деп түшүнүшкөн да. Ошондон кийин бир дагы сот иши процесси болгон эмес. Ал убакта жада калса франшиза деген бизнес бар. Муну билишиңиз мүмкүн. Франшиза же болбосо франчайзинг. Франчайзинг тармагы дагы бул жаңы болгон. Тармактык маркетинг да жаңы болгон. Экөөсүн тең коомдо билим аз болгондуктан экөөсүн тең мошенничество деп ойлошкон. Өнүккөн өлкөлөрдө. Бирок кийин ушул боюнча толук юридикалык жактан маалымат толук алгандан кийин ал коомдор, ал ошол тармактар, ошол уюмдар, алар уже муну мыйзамдуу деп чечип, ал боюнча мыйзамдар чыкканда азыркы учурда жада калса бул бизнести атасынан баласына, апасынан баласына өткөрүп берсе болчу бизнес болуп калды. Жана мисалы үчүн алсак, Европа жана АКШда бул бизнести сатса дагы болот. Жанагы биз дүкөндө саткандай эле бул бизнести дагы бири-бирине сатып оформить этсе болот. Нотариус түрүндө көрдүңүз, Демек бул мыйзамдуу бизнес болгондуктан ушундай болот. Ал эми каржы пирамидасы же болбосо финансы пирамидасын эч убакта антип өткөрө албайсыз жана антип өткөргөнү дагы жетпейт, ал компаниялардын көбү жабылып калат. Демек көрдүңүз, бирок коом ушуну билбейт, ушул жөнүндө маалыматы жок дагы, анан терс карашат. Биринчи себеби ушул. Экинчи себеби албетте тармактык маркетингге ар кандай адамдар келет. Бул жерде фильтр жок. Мондай адамдар иштейсин, мондай адамдар иштебейсин деген фильтр жок. Ошол себептен баарына тең эшик ачык, ошол себептен тармактык маркетингге ар кандай адамдар келет. Арасында аферисттер да келет. Жана алар бул бизнеске келип алып дагы каржы пирамидасында иштегендей кылып, элди алдап, элдин акчасын эптеп эле алып көп жылдык стратегия жок аларда, көп жыл бизнес кылам деген бизнес же ишкердүүлүк көз караш жок аларда. Аларда алдын жуттум
бүгін ақша алсам деген көзқарашпен иштегендер дагы тармактык маркетингде да бар. Арасында кимдир каржы пирамидасында иштеп жүрүп тармактык маркетингге ошол иштөө ыкмаларын колдонушат. Жада калса тармактык маркетингде чоң акча салдырып, чоң акчага товар алдырып, бат өсөм, бат бал болот, бат оборот болот деп элди чоң суммага алдырып, анан отургузуп койгондор да бар. Ошол себептен тармактык маркетингге келгенде дагы сөзсүз түрдө буга көңүл буруш керек. Чоң суммага товар алдырчу болсо сизде бул тупик. Биздин бизнес кадимки бизнеске окшош эмес. Кадимки бизнесте акча киргизип бизнес кыласыз. Тармактык маркетингде акча киргизүү сөзсүз эмес. Акча киргизүү бул өз ыктыярыңыз менен. Эгерде көп тобокелге барбастан бизнес кылам десеңиз, сиз нолдон бизнес кылсаңыз болот. Мисалы үчүн биз иштешкен компанияда ушундай нолдон бизнес кылган мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошону билишпейт да адамдар, кайсы бир компанияда чоң суммага акча товар алып тургандан кийин күйүп калчу болсо, ал товарды эч жака сата албай кала берчү болсо, булар алдайт деген көз караштан анан кийин элге жалган туура эмес маалыматты тарата баштайт. Ошол себептен анан кимдиргө тармактык маркетингден кач, алыс бол, жолобо акчаңды бүт алып коюшат булар аферисттер деген сыяктуу ойдо болуп калышат. Экинчи себеп ушул. Үчүнчү себеп жанагы эле себеп, арасында начар адамдар бар. Туура эмес бул бир кумалак, бир карын майда ачтат деген сыяктуу начар адамдар бар, туура эмес жолдон иштегендер. Жана туура жолдо иштеп, көп адамдардын турмушун жакшы жакка өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берип, бул бизнести көп жылдык стратегия карап, мен бул бизнесте Кудай буйрса 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл бою киреше көргүм келет. Ошол себептен мен негизинен бизнесмендерде миллионерлерде мындай сөз бар. Аферисттер, алдамчылар эгерде честный болуу, элди алдабай иштөө, бул канчалык пайдалуу, канчалык чоң акча алып келишин билгенде алар аферист болмок эмес деген сөз бар да. Репутация. Ошол себептен мына тармактык маркетингде көптөгөн өз репутациясынын үстүнө иштеген, мен керек болсо 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл бул бизнес менен алек болом, керек болсо балдарыма да өткөрүп берем деген көз карашта иштеген ишкерлер бар. Ошол адамдар менен иштечү болсоңуз, сиз эч убакта күйбөйсүз. Жана тескерисинче турмушуңузду жакшы жакка өзгөртөсүз. Бирок коомдо бул нерсени көп айырмалай бербейт, маалымат аз. Ошол себептен экөөнү тең бири-бирине жабыштырып, анан тескери ойдо болгондор бар. Эми кийинки маселени сүйлөшүп кетели. Эгерде тармактык маркетинг коомдо болбогондо, анда эмне болот? Тармактык маркетингдин коомго болгон пайдасы, бул базардын пайдасы канчалык чоң болсо, тармактык маркетингде пайдасы ушунчалык чоң. Базардын кандай пайдасы бар? Албетте көптөгөн адамдарга азыраак акча менен баштап, тобокели азыраак бизнести баштап, өз турмушун жакшы жакка өзгөртүп алууга сонун мүмкүнчүлүк. Базар ушундай мүмкүнчүлүк берет. Мисалы үчүн дүкөн ачуу үчүн көп акча керек, жана аны реклама кылып, аны маркетинг үстүнө иштеп, дүкөнгө адамдарды алып келе билиш керек. Буга өзүнчө бир билим жана жөндөмдүүлүктөр керек болот. Ал эми базарда иштөө үчүн өтө көп жөндөмдүүлүктүн кереги жок. Сооданы билсеңиз, товарды билсеңиз жетет. Демек башкача айтканда, жөнөкөй орточо адам үчүн базар сонун мүмкүнчүлүк, сонун шанс. Болгону ал мурунку замандын, эски замандын мүмкүнчүлүгү. Тармактык маркетинг ошол сыяктуу эле бизнес, базарга окшош көп жагынан. Болгону бул заманбап, жаңы замандын бир көрүнүшү деле. Бул ошол жаңыча базар десек болот да. Базарга окшоп бул бизнесте дагы адамдар нолдон акчасы жок туруп, базарда жок дегенде бир кандай бир акча менен башташ керек. Бул тармакта болсо нолдон жада калса жумушуңузду таштабай туруп, бул бизнести баштап өз турмушуңузду жакшы жакка өзгөртүп алсаңыз. Болгону базардын айырмасы, базарда жеке өнүгүү жок, инсандык өнүгүү жок, бул жакта инсандык өнүгүү бар. Базарда тармактык маркетингчилик тажрыйбалуу, күчтүү бул бизнесте өскөн адамдар базарда эч ким тажрыйбасынан бөлүшүп, сизди өсүүгө түрткү берип, жардам берип үйрөтпөйт. Бул тармакты үйрөтөт. Айырмасы ошодо. Окшоштук жактары, базарда да көптөгөн адамдар бир жерге отуруп алып соода кылышат, тармактык маркетингде да көптөгөн адамдар бир компания менен иштешип, баары тең бир компанияда реклама кылгандыктан, маркетинг, реклама ошонун жардамы менен бат болот жана эл көп тааный баштайт. Өзү жалгыз реклама кылганга караганда, айталы 1000 адам реклама кылса, коомдо батыраак бул брендти тааныйт дагы, бул брендти продукциясы жакшы өтө баштайт дагы, ага кийинки келген адамдарга дагы ошол продукцияны элге таанылтып, элге жеткирип, акча табуу жеңил болот. Көрдүңүз, башкача айтканда, раскрутка кылуу базарга окшоп жеңил. Маркетинг жеңил да. Маркетингге өтө көп акча талап кылынбайт. Эгерде сиз дүкөн ачсаңыз, маркетингге өтө көп акча талап кылынат. Ресторан ачсаңыз, рекламага көп акча киргизесиз. Бул тармактык бизнесте сиз рекламага көп акча киргизбестен, товарга көп акча киргизбестен, нолдон баштасаңыз болот. Бирок артыкчылыгы албетте бул бизнесте күчтүү өскөн адамдар сизге тажрыйбасынан бөлүшүп, сизди өз турмушуңузду өзгөртүүгө билиминен жана жөндөмдүүлүктөрүнөн бөлүшөт жана сизди машыктырып үйрөтөт. Эми кийинки пайдасы коомго тармактык маркетинг тармагы дүйнөдө эң көп адамды ишкердүүлүк оюна бурду. Биринчи көрсөткүч. Статистика боюнча мен процент утуп калдым, бирок интернетте издесеңиз чыгат бул маселе, издеп көрсөңүз болот. Негизинен эң көп ишкердүүлүктү өстүргөн жана ишкердүүлүккө түрткү берген тармак ушул тармактык маркетинг. Чындап эле бул маселени издеп көрчү болсоңуз, мен аябай көп адамдарды көрдүм, мен тармактык
өзүмдүн окуучуларымдын арасында дагы мен тармактык маркетингде иштедим, ийгиликке жетпедим, бирок мен аябай чоң сабак алдым. Ошол билимимди мен колдонуп өзүмдүн бизнесимди куруп алдым. Өзүмдүн бизнесимди ээси болуп алдым. Бул сонун бизнес, билими өзгөчө сабактар сонун деген адамдарды аябай көп кездештиресиз, мен көп кездештирдим. Чындап эле мен өз жашоомдо кездештирип аттым, сиз дагы кездештириңиз. Жана статистиканы карасаңыз, чындап эле жада калса IT тармагы, программисттер тармагы дагы мынчалык көп адамды ишкер кылып чыгара элек, өстүрүп чыгара элек. Тармактык маркетинг көптөгөн адамдарды ишкердүүлүк ою жүргүзүүдөн кордон. Эгерде тармактык маркетинг болбосо, көптөгөн адамдар жалданмай иштеп, бирөөнүн колуна иштеп, пайдакка иштөө көз карашынан чыкпай кала бермек. Себеби аларды университет буга даярдабайт, мектеп даярдабайт. Коомдо болсо, жакын бир таанышы, досу же болбосо, агалары болсо гана ошолор бизнес кылып иштеп, бирөөгө иштеп жүрө бербей деп үйрөтүшү мүмкүн. Башка жерде жок бул тарбия. Албетте бул боюнча бизнес тренерлер бар, бирок бизнес тренерлерге караганда тармактык маркетингде иштегендер аябай көп, Бизнес тренерлерге караганда алардын таасири өзгөчө. Ошол себептен тармактык маркетинг именно коомдо көптөгөн адамдарды ишкер катары өстүрүп чыгууга чоң салым кошту, Экинчиден, көптөгөн адамдарга нолдон бизнес баштоого мүмкүнчүлүк берди. Башка бир дагы көпчүлүк тармактар мындай мүмкүнчүлүк берип аткан жок. Плюс тажрыйбасы жок, билими жок, бизнестин билими жок туруп, тажрыйбасы жок туруп, тобокелсиз нолдон бизнес баштап өсүп кетүүгө, же болбосо ишкер катары аңсесин өстүрүүгө сонун мүмкүнчүлүк. Бул мындайча айтсак болот, бизнес мектеби. Бул боюнча Роберт Кийосаки өзүнүн китебинде школа бизнеса, бизнес мектеби деген китебинде айткан, силер эгерде миллионер болгум келет десеңер, же болбосо эртең өзүмдүн жашоомдун кожоюну болгум келет, бизнестин кожоюну болгум келет. Мен эртең бир убага келгенде иштебей калсам да акча түшүп турса, мисалы үчүн отель ээси иштебей калса да акча түшүп тура берет, мына биз саякаттап жүрөбүз. Ошол сыяктуу бизнестин ээси болгум келет десеңер, анда силер тармактык маркетингге баргыла деп өзүнүн китебинде айткан. Эмнеге дегенде, мага повезло, менин бешинен бар экен, менин аяш атам бай болчу, ошол адамдан мен көп нерсе үйрөнүп, мен дагы миллионер болуп чыктым. Бирок ал киши болбогондо мен андай боло албайт элем. Эмнеге дегенде, ошондой адам менен сүйлөшүп туруу, ошондой адамдын сабагын алып туруу бул өзгөчө нерсе. Мындай мүмкүнчүлүк көпчүлүгүңөрдө жок, менде ошондой мүмкүнчүлүк болгон. Силерде жок, ошол себептен тармактык маркетингге баргыла, тармактык маркетингде ошондой мүмкүнчүлүк бар деп үйрөнөт да. Ошол себептен тармактык маркетингге барсаңар, силерде миллионер болууга, ошондой бизнестин ээси болууга шанс өтө чоң деңгээлге көбөйөт дейт. Ошол себептен тармактык маркетингдин коомго болгон пайдасы ушуда болот. Ошол себептен тармактык маркетингдин кереги жок деген көз караш бул туура эмес, көрдүңүз, Тармактык маркетинг бул жаман бизнес деген дагы бул маалыматтын жоктугунан болот, Жанагы милицияларга болгон көз караштай, медиктерге болгон көз караштай болот, Албетте биздин тармакта баары тең эле туура, баары тең эле жакшы иштеп аткан жок. Ошол себептен сиз ушуну билип алдыңыз, эми сиз ушул маалыматты элге таратсаңыз, албетте сиз адамдардын, жакын тааныштарыңыздын оюн акырда мен бул бизнеске болгон оюн өзгөртсөңүз болот. Албетте сиз бул көз караш менен адамдарга, ичиңизде болгон ушул ишеним менен адамдарга сунуштаганыңызда, сизде албетте бул бизнеске кошулгандар дагы көбөйөт. Демек ушул билимди колдонуңуз. Мен ойлойм, сиз негизги сурооңузга жооп алдыңыз. Тармактык маркетинг бул жаман бизнес эмес, бул сонун бизнес, сонун мүмкүнчүлүк. Коомго болгон тийгизген мүмкүнчүлүгү да аябай сонун, Болгону коомдо бул боюнча толук маалымат жок. Жана терең ойлонуу жок. Милицияларга, депутаттарга, чиновниктерге болгон терең ойлонуу жок болгондой эле бул тармактагы ойлонуу жок. Ошол себептен кимдир бирөө бул аферисттер, бул жалганчылар, ишенбей десе, аларга көңүл бурбаңыз. Аларда толук маалымат жок. Анда эмесе, видео жаккан болсо, лайктарды басабыз, каналга катталабыз, жана дос, тааныш же болбосо коллегаларыңыз менен бул видео менен бөлүшүп кетиңиз. Биздин тармакты деги эле жакшыртууга, өнүктүрүүгө өзүңүздүн салымыңызды кошуп кетиңиз.